erkek adam için ma tahta surratur rojuli, erkek adam için gindiginin astından ila ma tahta rukbatayhi, tizesinin astına çeyin. Ila degen bir mana ma bu jerde. Eki tize avrat bolup eseptilet bizde. A gindiktin öz avrat emes, biroq açıp жүргөн adepsizlik katara bağlanat. Jawap koygon jakşı. Jawap koygon jakşı. Ушул жерде туугандар жазып коюңуздар. 3-чү намаздан алдыңкы шарт васатул аура, уяттуу жери жабылыш керек дегенде алымдарда талаш тартыш бар. Кеңир изилдеген. Жакшылап азыр мен сизге талаш тартышынын сүрөтүн түшүндүрүп коеюн. Өзүнүн туруш турпатында өзү үчүн аврат болуп эсептелеби же бирөөнүн көзүнөбү деген маселе. Албетте таквачылык өзү үчүн, бирок фикта, намазда фи хакки гойрихи ала сахих. Сырттан бирөө караганда авраты көрүнбөш керек деген сөз. Фи хакки гойрихи ала сахих. Кама фил жауһара, намол жерде Жауһаран Найру деген китеп бар. Аллага шүгүр, ушундай эң чоң байлык китептериңиз да, туурабы? Эң чоң байлык китептериңиз. Ушул Жауһаран Найру мухтасар Сиражул Вахаж артта турган. Абу Бакр ибн Али аль-Хаддад рахимаху, ушул киши айткандай, башка бирөөнүн акысында аврат шарт болуп эсептелет. Эми бул кичине кыйын болуп атат да, жеңилирээк түшүндүрүп берейин. Мисалы дап коелу, мынакей мондай бир узун, эми бул жерде ошондой кийесиң да, кээде узунураак кылыпчы. Ошондой узун көйнөк болсо улуу сөздү уят жок туугандар. Баягы кээде баягы шашылыш болуп калып, же кээ бир жакыр адамдын кийими жок болуп, башка катуу сыктап атып, башка болуп анан мындай кылып намаз окуп атканда могул жеринен, жакас тараптан, эми бул мисал үчүн гана алымдар айткан нерсени айтып атабыз. Ар кандай жагдай болуп калат. Ошон үчүн буга туура түшүш керек. Үстү жагынан алып караганда, уяттуу жери эркек адамдыкы көрүнүп кала тургандай болсо өзүнө, бирок сырттагы адамга көрүнбөйт. Мындайча айтканда, денесинин сыспаты аврат көрүнбөйт. Бул жаап турат. Өзү караса көрүнө тургандай болуп калды. Не болот десе, ошол могул жерде Аллах сахих дегендей, башка бирөөгө авраты көрүнбөй аткандыгы үчүн намазы өтөт дейт. Кээ бир аз сандагы ханафи алымдар айтат, өзүнө дагы авраты көрүнбөй туруш керек болот. Өзүнө да мынтип көз түшкөндө көрүнүп кала тургандай болсо намаз өтпөй калат деген таквачылык тарабын карманганда алымдар бар. Эми түшүндүңүзбү? Фи хакки гойрихи дегенде. Туурасы ушундай. Аял кишиникичи ва жамиу жасадил хуррати ауратун. Эркиндиктеги, боштондуктагы аял затынын бардык денеси аврат болот. Демек жаап жашырып туруш керек болот. Шарияттын өкүмү бул, ачык жүрүү жакшы эмес. Илля кайсыл жерлерин ачык кармаса болот, илля вачка бетине жаап жүрүү маселеси бул үрп адатка да каралат. Анан экинчиден ар бир өлкөнүн ошол илгертеден калыптанып калган нарт маселене да каралат. Bizde şeriat kitaplarında Hanafi mazhabda aytılınat, egerde bi an kanatil mar'atu shabbatan jamilatan ve yukhafu in kashafat wajhaha al fitnatu alayha deydi. Egerde ayal kişi ötө жаш болуп, сулуу болуп, негизи аял затын Аллахым сулуу кылып жараткан аржарлы. Бирок адаттан тышкары сулуу болуп, бетин ачып жүрсө, адамдар ошонун бети себептен, сулуулугу, жүзүнүн чырайлуулугу себептен фитнага мындай азгырыкка түшүп, будуңчаң болуп кетиш коркунучу болсо, андай аял киши милдеттүү түрдө бетин жабыш керек деп айтат бизде Ханафи мазхабында, эгер ошондой коркунуч боло турган болсо дейт. Мисалы Саудия мамлекетинде илгери ошону мурунку убакыттарда алымдар айткандай, өздөрүнүн жергиликтүү алымдар айткан. Мындай ачса, уят жери ачылгандай эле түшүнүк болгон да алардын түшүнүктөрүндө. Анан азыр эми ачылып бара жатышат да тилекке каршы. Бизде Кыргызстанда жоолуктун өзү бар, мында калат дагы, ал парз же важип деңгээлинде эмес. Важип болот кача Ханафи мазхабта айтканда, жандай бетин ачып жүрсө, коркунуч боло тургандай болсо деп. Аял кишинин бети аврат эмес, ва каффайхи эки алаканы. Алакан дегенде могу сырт жагы дагы, бирок могундан ар жагы эмес. Кээде кээ бир хижаптар бар. Кудай сактасын, азыр эмне деген гана хижап эмес, ал мода катары чыгып кетет, биягын кошо көрсөтөт. Эмнеге десе, тагынып жүргөн билериктердин башкасын көрсөтүү максатында кыскарып кете берет. Могул жер аврат болот кадимкидей. Эмне деп коебуз могул жерде? Билек. Кадимки билектен ар билекке чейин гана алакан сырты менен, колдун сырты менен алакан жагы мына ушул аврат эмес болот. Аял киши ачса күнөөгө батпайт. Ва кодамайха жана туурасында, эң туурасы эки буту дагы. Эки буту дагы аврат болуп эсептелбейт. Кимдин тандоосу боюнча бул китепти ким жазган? Шейх Шурумбулали рахимахуллахтын тандоосу боюнча. Мусониф автор кайсыл жылы кайтыш болгон хижраттын? 1069 жылы. Мындайча айтканда 11-кылымдын алымы. Бисмилла. Ва кадамайха насын сызыңыздар эми. Эки бут дедик. Эки бут дегенде туугандар Роддул Мухтар китеби. Роддул Мухтар деген могу китеп. Өз жана Кытайлардын ашканасына барганда, бул жерде мусулман кытайлардын Египетте.
тамакты айлантып алып келе турган кылып жасап койгонго билесизби, өзү китепканага ошентип жасатыш керек да өзү негизи. Ибн Абидин рахимахуллахтын ошондой китеби болгон, билесиздерби? Ал киши ордунан турган дагы эмес да. Ушунчалык көп китепти караган, убакытты үнөмдөш керек болгондо жанагы нерсени айландырганда алыста китеп бияка келип кала турган болгон. Ошондой кылып жакшы бир китеп жасатып коюш керек. Китептер сал текче менен убакытты үнөмдөш үчүнчү. Хашет ибн Абидин. Ошол Раддул Мухтардын 3-томунун 18-бетинде мындай деп келет. Фиха ушу аял кишинин буту, туугандар азыр аял кишинин буту Ханафи мазхабта аврат. Мындайча айтканда, аврат болсо жаап жүрүш керекпи? Намазда дагы, көчөгө чыкканда дагы, жат көздөр үчүн дагы. Анан өзү үчүн дагы намазда. Же болбосо кандай болот бул маселе? Раддул Мухтарда айтууда фиха аквалун саласатун мусаххахатун. Үчөө тең фатва берилген сөз бар дейт Ханафи мазхабта. Аял кишинин буту аврат эмес, жабыш керек эмес, байпак кийип жүрүш керек, жатса болот дегенде 3 фатва берилген сөз бар экен. Фатва деген сөз аалымдар баягы салмак бергенчи. Биринчи сөз авратын мутлакан дейт. Жалпы жонунан аял кишинин буту аврат дешет. Намаздын ичинде дагы, сыртында дагы. Демек, жыңайлак байпагы жок, намаз окуп койсо намаз өтпөй калат, көчөгө чыкканда дагы бөтөн көзгө түшүп калбаш үчүн илешип байпак кийиш керек деген, жаап жүрүш керек деген сөз бул биринчиси. Шашпай туруңуз. Экинчиси, биринчи сөздүн тетириси. Лейсат би ауратин мутлакан. Намаздын ичинде да аврат эмес, намаздын сыртында да аврат эмес деген сөз бар. Анан үчүнчү сөз ат-тафсил, жок. 50ден 50. Бычактын мизи сыяктуу дейт. Үчүнчү сөздөрдү айткан аалымдардын бири аркабызда турган 3 томдук Ал-Ихтияр ли Та'лилил Мухтар китебинде Имам Маусули рахималла айтат. Иннаха не деп айтат? Лейсат би ауратин фиссола. Намаздын ичинде аврат эмес. Мисалы үйүндө аял киши бөтөн эркек болбойт да, күйөөсү мисалы. Үйүндө бөтөн эркек жок болсо аял киши жылаңайлак намаз окуса болот. Демек, өзү үчүн аврат эмес, бөтөн көздөр үчүн аврат деген сөз чыгып атат да бул жерде. Фикта. Намаз окуп калса намаз өтөт, бирок көчөгө чыкканда сөзсүз бут кийимин кийип, же болбосо жайкысы ысык болуп калат, сандал кийет, башка болот. Ошол учурда бутун жабынып жүрүш керек болот, носкиин, байпагын кийип деген маселени айтып атат. Көпчүлүк аалымдар ушул жерде, бул жерде келгенде, кээ бир жерде келгенде буттарыны аврат эмес деген риваятка көпчүлүгү фатва беришкен. Бирок аял киши этияттанып жаап жүргөн жакшы, бойдокчулук жаман. Эркек бойдок болуп калса, өзү кыйналып жүргөн учурда аялдын бутун көрүп дагы ар кандай адамдын табиятын айтып болбойт. Шарият бир нерсени мындай этияттык менен алдын алат. Медицинада ооруп калып азап чеккенден көрө алдын алып сактанган жакшы, алдын ала дегендей, шариятта ошол алдын алуу маселесин коет дагы. Мына ушул Ихтияр китебинде эскерилгендей, колдон келсе жакшырагы көчөгө чыкканда ошол байпак кийип алганы жакшыраак дейт. Кээ бир аял заты ооруп, катуу кыйналып калса бир жөн, бирок кийип алган жакшы болот. Ушундай 3 маселе бар экен. Марок саадатта бактылуулук тепкичтеринде 2 бутту авратка кошпой атат бул киши. 3 сөздүн ичинен биринчи сөзүн тандап атат да.